Көз тийбеш үчүн кандай жүрүү керек? Адам ошол намаздарына бекем 5 маал, эртең менен кечки зикирлерге, уктаарда, ойгонгондо, ишке чыкканда, күнүмдүк убакытка байланган зикирлерге бекем болуусу, жана ошол пайгамбар салам үйрөтүп кеткен ушул айрыкча мисалы, ушу жатарда аятыл курси, эртең менен кечирде аятыл курси, ошол ихлас, фалак, нас намаздардан кийинки ушуларды айтып жүрсө, эртең менен келген кечки зикирлер баардыгы ошол көз тийүүдөн, жин шайтандардын азгырыгынан, алсыздыктан Аллахтын жардамы менен сактайт. Мисалы, хадистердин биринде келгени ушул Ауду би калиматиллахи таамати мин кулли шайтанин ва хамма ва мин кулли айнин ламма. Ушул дуаны айтыңыз. Бисмиллахи ла ядуру ма исми шейин фил арди ва ла фис сама ва самил алим. Ауду би калиматиллахи таамати мин шарри ма халак. Бисмиллахи урқика мин кулли шейин ю'дхика мин шарри кулли нафсин ау айнин хасидин Аллаху ешфика. Бисмиллахи урқика деп жакындарыбызга дагы балдарыбызга дуаларды айтып, жин шайтандардын азгырыгынан, көздүн тийүүсүнөн бул дуаларды окуп жүрүшүбүз керек. Өзүңүзгө дагы дем салып, Фатиха сүрөсү, Бакара сүрөсү, Аятыл Курси, Ихлас, Фалак, Нас, Кафирун ушуларды айтып жүрсө, алхамдулилля Алланын жардамы менен көз тийүүдөн сак болот.